Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жаракат алгандар бар. Кыргыз-тажик чек арасында ок атышуу болду. 8-июлда саат 17:00 чамасында Кыргыз-тажик чек арасында эки өлкөнүн аскер кызматкерлеринин ортосунда ок атышуу орун алды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Кыргыз чек ара кызматынын атчан аскерлери Баткен областынын Лейлек районунун Наумина ашуусуна жакын жерде кызматын өтөп жатканда аларга кол салуу болгон. Аталган багыттан Чашмагилден ашуусуна карай чек ара кезмети кетип бара жатышканда Тажикстандын чек арачылары тарабынан күтүүсүздөн кол салууга кабылышкан. Аскер кызматкерлеринин ортосунда ок атышуу болгон деп айтылат билдирүүдө. Учурда чыр-чатакта жаракат алган аскер кызматкерлери боюнча маалымат такталып жатат. Окуянын келип чыгуу себептерин териштирүү максатында күч структураларынын жетекчилери жана УКМК чек ара кызматынын Баткен областы боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Кыялбек Төлөнбаев жөнөп кетишти. Эки тараптын чек ара өкүлдөрү бул факты боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Жапаров Ташиев тандемин колдогондорду бекем турууга чакырам. Мындай пикирин Руслан Бекназаров билдирди. Батыштын кол балдары бир максатка толук биригишти. 2020-жылда Сооронбай Шарипович кырдаалды эске алып, бийлигинен баш тартууга аргасыз болду. Ошол убакта президенттин аппаратында эксперт болуп иштейт элем. Айыл өкмөттөн соң 1,5 жыл президенттин аппаратында иштедим. Иштеген жерде сөзсүз кемчилик болот. Бирок Сооронбай Шарипович жогорку кеңештин шайлоосунан соң чоң өзгөрүүгө бара турганын бир нече жолу расмий билдирген. Чынында мыкты реформаларга бармакпыз. Тилекке каршы жогорку кеңештин шайлоосунун арты менен өлкөдө революцияны пландап жатышкан Батыштын саясатын колдогондор чабуулга өтүштү. Ортодо Жапаров Ташиев тандеми жана аны колдогондор тарапка күчөө баштады. Жапаров Ташиев тандеминде бийликти басып алуу ойлору жок эле. Кырдаал бийлик талашууга түрттү. Батыш идеологиясын колдогондор алсыз экендерин билген соң бир Мадумаровка, бир Атамбаев, Бабанов тандеминин ичине кирүүгө жан талашышты. А Мадумаров бул мышык чычкан оюнуна аралашпастан өз позициясында туруп алды. Аргалары кеткенде жарымы Атамбаев, Бабанов, жарымы Жапаров, Ташиев тандемдерине бөлүнүп кетишкен. Жыйынтыгында Жапаров Ташиев тандеми утуп чыгат. Бирок Сооронбай Шарипович менен болгон сүйлөшүүлөрдү жалганга чыгарышып, аны кетүүгө мажбур кылышкан. Сүйлөшүү боюнча Сооронбай Шарипович 6 айдын ичинде жаңы шайлоолорду өткөргөн соң бийлигин тапшырып бермек. Ушунун баарын билген соң президенттик аппаратында иштеп турсам дагы ачык эле Мыктыбек Арыстанбектин кандидатурасын колдоп чыктым. Жыйынтыгында шайлоого катышкандардын 80%дан ашыгы Жапаров Ташиев тандемин колдоп беришти. Бул чындыкты моюнга алдык. Ошол себептен президенттик аппаратта болгону эксперттик кызматта турсам дагы жумушта калууга моралдык укугум жок деп эсептеп, өз арызым менен кеттим. Эч ким кет деп айтпады, тескерисинче иштей бер дешти. Бирок эксперт болсом дагы Сооронбай Шариповичтин бийлигинин кулашына тиешем бар деп ойлодум. Саясатчынын үй бүлөсүндө чоңойгонума байланыштуу, саясат менен тааныштыгым бар үчүн акырындык менен көз карашыбыз бир санаалаштар менен саясатка кирүүнү туура көрдүм. Ошондон улам Нур саясий партиясынын саясий кеңешине төрага шайланып, бийлик үчүн мыйзамдуу күрөшүүнү туура деп эсептедим. Ал эми бийликке келгенине 1 жыл толо элек Жапаров Ташиев тандеми өтө оор мезгилде бийликке келишти. Мамлекеттик башкаруудагы тажрыйбанын жетишсиздигинен ички тышкы саясаттын кашасын чыгарышты. Бирок алардын жүрөгүнүн түркүрүндөгү патриоттуулук дале болсо жанып тургандай. Ар бир катасынан сабак алып, аны оңдоп жүрүп отурса өз нугуна келер деп ишенип турам. Болгону жекелик амбицияларына алдырып жиберишпесе эле. Себеби бийликти кайра-кайра басып алуудан өнүгүү жолуна түшпөй жатабыз. Эми азыркы күнгө кайталы. Башында айткандай батышчыл багыттагы карманышкан демократтар, гейлер, Орхан Инандыны бетке кармаган феточулар баары биригип кайрадан 2020-жылы ишке ашпай калган планына кайтышты. Алгач булар ичинен Жапаров Ташиев тандемин бузууга аракет көрүшкөн эле. Ал план ишке ашпай калган соң жергиликтүү шайлоолордо, андан соң жогорку кеңешке болгон шайлоолорго катуу даярдык көрүшүп, ошонун жыйынтыгы менен башаламандыкты даярдап жатышкан. Азыркы бийликтин одоно каталары алардын бул пландарын эртелештиргенге негиз болуп берди. Бул чабуулдар жогорку кеңештин шайлоолоруна чейин токтобойт эми. Кээ бир биздин патриоттор батышчыл саясаттын колунда куурчакка айланышууда. Ушундан улам Жапаров Ташиев тандемин колдогондорду бекем турууга чакырам. Ооба, каталарыбыз толтура.
Бирок Москва бир күндө курулган эмес. Кыргыз элинин бийлиги улам-улам перчаткидей алмашуусуна каршымын. Бара-бара көч түзөлөт деген ойдо бийликтин туруктуулугун шайлоодо эл тарабынан берилген мөөнөтүнө чейин камсыз кылышыбыз керек. Бийлик алмашуу шайлоонун жыйынтыгынан көз каранды болуусу керек. Эгерде батышчыл күчтөр бийликти тартып ала турган болушса, патриот, мекенчил күчтөрдүн катарында кыргыз мамлекети үчүн салгылашууга даярбыз деп кошумчалаган Бекназаров. Сагынбек Момбеков агай анчу эмес эле. Убакыт өткөрүп, анан барып жаны кашайганда сындачу эле. Эски ырчынын саптары жаңырат, эски ырын көтөрүп чаап, президентке таш ыргыткандарды шаштырып жатат деп чырылдап, агайды актап олтурсам, көрсө, чындап эле агайыбыз созгон экен. Шашып ушул Садыр Жапаровду түлкүгө теңеп төгүп салыптыр. Бу кандайча болуп кетти деп шашпагай агайдын баракчасын аралап көрүп, оозумдан келмем түштү. Көрсө агай Бабановдун тарапташы, күйөрманы тура. Акыйкатта айтып келген агайдын буга чейин унчукпай гана отурганынын себеби бийликти эмес Бабановду колдоп олтурганы турбайбы? Бабанов камалган күндөн тарта күйүтүнө чыдабай ырдай берип, кечөө жакында агынан жарылган экен. Жолборсуңуз Бабанов болсо аман болуңуз агатай. Элдин кишиси эл менен эле болбойбу? 6 миллион дебейин, калктын жарымы колдогон күндө да 3 миллион эл. Ошол 3 миллион элдин баары сокур дейди бекен агай? Сиз айткандай, Жапаров түлкү болсо ошол түлкүлүгүн байкабаган эл көр болуптурбу? Сиз колдогон Бабановдун жолборстугун көрбөй көзүбүз кашайып калыптырбы? Элди тоноп, баскынчылык менен байып тоноп алган акчасынын 1/1000 бөлүгүн элге таратып койсо эле Бабанов баатыр бекен. Түңүлдүм. Ушул сиз түлкү деген Жапаров сиздин, биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегин түптөп берип, ишеничте актаган күн да келер, Кудайым колдоп турса. Ошондо ушул созолонуп ырдаган ырыңыз күлкү менен мазакка айланар. Кайда жүрбөңүз аман болуңуз, оорубаңыз, сак-саламатта болуңуз. Анткени жолборсуңуз ченебей, чактабай жеп алып какап абакта олтурат. Албетте колдоо керек. Сизге окшогондор эле колдобосо эле чак түңүлгөн жолборсуңуздан. Ооба десеңиз, сиз азыр Бабановго аябай керексиз. Калптын ырын созо бериңиз. Бактыгүл Иманбек кызы. Акыркы сапарга узатуу зыянатына жардам берүү сунушталган ырчы Максимдин абалы айтылды. Жасалма комада жаткан орусиялык ырчы Максимдин абалы дагы деле болсо өзгөрүүсүз оор бойдон калууда. Бул тууралуу анын дарыгерине таянуу менен жергиликтүү басылмалар жазышты. Ал дагы деле болсо жасалма комада, андан коронавирус аныкталган жок. Бирок абалы өзгөрүүсүз бойдон калууда деген ырчынын дарыгери. Эске салсак, ырчы Максимдин өпкөсүнүн 40% жабыркап ооруканага жаткырылганы 16 июнда белгилүү болгон. Кийинчерээк андан дагы бир илдет аныкталып, ырчы оор абалда жасалма комада жаткандыгы кабарланган. Өз кезегинде орусиялык ырчы Стац Борецкий аны акыркы сапарга узатуу зыянатына жардам берүүгө даяр экенин айткан. Булак Супер Чекит KG.